Саламатсыздарбы, Ободо Лондон, BBC эл жер жана спорт жаңылыктары менен тааныштырабыз. Мен Акчолпон Койчиева. Кытайдын Шинжан аймагындагы террорчулукка каршы элдик согуш деп аталган көрүнүш тууралуу атайы баяндама. Эл аралык коомчулуктун каршылыгына карабай, Венгрия Сербия менен чек арасында мигранттар үчүн контейнер лагерин тургузууга киришти. Интернет жеңиңизге токулган күрмөк етпелеңиз. Бул жана аптадагы башка технологиялык жаңылыктар менен тааныштырабыз. Кытай өлкө батышындагы исламчыл жикчилдер өлкөнүн коопсуздугуна эң чоң коркунуч туудурат деп билдирди. Президент Шинжан аймагы боюнча көзөмөл күчөтүлөт деп убада кылды. Шинжанда 10 миллионго жакын уйгурлар жашайт. Алар Сирия менен Ирактан алгылган радикалдык таасирге калышы мүмкүн дейт Кытайдын өкмөтү. BBC'нин кабарчылары сейрек мүмкүнчүлүктү колдонуп Шинжанга барып келишти. Шинжан Уйгур автоном районунун түштүк тарабы. Бир учурда Улуу Жибек жолу аркылуу Кытай менен батышты байланыштырып турган. Эми Кытайдын терроризмге каршы согушунун чордонуна айланды. Кытайдын бийлиги коопсуздук чараларын жаңы темир көшөгө деп атоодо. BBC Пишан аймагына келген биринчи чет өлкөлүк маалымат уюму. Быйыл бычак кол салуу болду деп бир гана Пишандагы окуя кабарланган. 3 жаш уйгур өткөн айда хан кытайларына бычак менен кол салып, 5 адам жаракатынан улам каза тапкан. Полиция чабуул жасагандарды атып өлтүргөн. Өкмөт маалымат бергендерге сыйлык берерин жарыяласа, айрымдар коопсуздук күчөтүлгөнүнө кубанып турушат. Бул аял аймакта полиция кызматкерлери көп болгондуктан эч нерседен кооптонбой турганын, мурдагыга караганда кырдаал бир топ жакшырганын айтат. Бирок айрымдар бийлик көптөгөн чабуулдарды жашыруун кармайт деп белгилешүүдө. Бул тургундар аймакта абал курч болуп, мүмкүнчүлүк болсо башка жерге көчүп кетүүнү каалап турганын айтышууда. Бирок Бейжин уйгурлар кайда бараарына тынчсызданып турат. Өздөрүн ислам мамлекети деп атаган топ Ирактагы уйгурлардын видеосун жарыялап, анда Кытайдын чордонунда кан дарыялар сыяктуу агат деп айтылат. Бейжин айтылган террористтер машыгуудан өтүп, өлкөгө келет деп кооптонууда. Андыктан Шинжаңда динге болгон кысым күчөп келет. Мечитке жаш балдардын кирүүсүнө тыюу салынган, жана карылардан башка тургундарга сакал мурут коюуга болбойт. Аймакта пропаганда жарнамалары көзгө урунат. Анда тургундарды коммунисттик бийликке ыраазы болгула деп жазылган. Атайын даярдыктан өткөн коопсуздук кызматкерлер ар бурчта турат. Чет өлкөдөгү сынчылар болсо, уйгурлар кысымга алынганы үчүн кол салуулар күчөп жатканын белгилешүүдө. Бирок Кытайдын бийлиги саясатын уланта бермекчи. Демек, ар бир уйгур шектүү катары каралат. Эл аралык коомчулук сындап чыкканга карабастан, Венгриянын өкмөтү Сербия менен чек арасында мигранттар үчүн контейнер лагерин курганы жатат. Март айынын соңуна карата өкмөт өлкөгө келген бардык мигранттарды, арасында өз алдынча жүргөн өспүрүмдөрү дагы камакта кармоону пландоодо. Венгрия мыйзамсыз миграцияга каршы катаал чараларды көрөбүз деген убадасын ишке ашырып жаткандай. Качкындар өлкөнүн түштүгүндөгү атайын кармоо борборунда күн өткөрүүдө. BBC мигранттар менен көчөдө туруп сүйлөштү. Биз кылмышкерлер же террорчулар эмеспиз. Биз болгону качкындарбыз. Бул жерде адам укуктары тебеленип жатат. Бул качкындар лагери түрмөдөй. Алар бизге айбандарга жасаган мамиле кылышат. Венгрия катаал саясатынан артка кайтууга себеп жок экенин белгилеп келет. Ушул айда өлкөнүн премьер-министри Виктор Орбан чек ара аңчылары аттуу жаңы топту түздү. Жаңы мыйзамга ылайык өкмөт мыйзамсыз мигранттарды камакка алууга укуктуу болду. Венгрия мигранттарды контейнерлерде кармайбыз деп, аларды Сербия менен чектеш аймагында орнотууда. Курулуш иштеринин жетекчиси контейнерлер жашаганга ылайыктуу экенин белгилеп, европалык ишкерлер аларда жашап келгенин айтты. Венгрия бийлигинин айтымында кармоо жайлардагы мигранттар Сербияны көздөй артка кайтам десе, каалаган учурда качкындар борборунан чыгып кете алат. Анда бозгундар башка мамлекеттин маселеси болуп калат. Бул жаш мигранттар Сербиянын чек арасынан Европаны көздөй өтө албай келет. Европа биримдигинин башка мамлекеттери
Венгриянын катаал саясатын коомчулуктун алдында сынга алганы менен иш жүзүндө качкындардын агымын токтотуу үчүн бул кадамды колдоп жаткандай. BBC Кыргыз кызматынын соңку эл аралык жаңылыктарын көрүп жатасыздар. Берүүбүздү улантабыз. Миграция боюнча эл аралык уюм Кызыл деңизде Йемендин тушунда кеме менен келаткан сомалилик качкындар аба чабуулга кабылып, 30 ашууну каза тапканын тастыктады. Ходейда портуна жээк күзөт кызматы маалымдагандай, кеме Йеменден Суданга баратканда бутак алынган. Британиянын чалгындоо агенттиги Дональд Трамптын артынан тыңчылык кылды деген айыптоолор экинчи кайталанбайт деп ишендирди АКШнын ак үйү. Мындан мурдагы Америкадагы шайлоо өнүктүгү учурунда британдык мекемеден тыңчылык кылууга жардам сурашкан деген билдирүүнү Британия кескин түрдө четке каккан. Мындай айыптоолор тууралуу ак үйдүн пресс катчысы кечээ сөз кылган. Америка Сириядагы мечитке абадан бомба таштап, ондой жай тургундар курман болгонун четке кагууда. Көз карандысыз байкоочулар Алеппонун тушунда болгон жалтырууда кеминде 42 киши каза тапканын билдирди. АКШ Ал-Каиданы бутага алып чабуул жасалганын, ал эми алардын арасында жөн жай тургундар да кайтыш болгону тергөөгө алынат деп айтты. Технология тармагындагы жаңылыктар барган сайын укмуштай болуп келатат. Алар менен акырындап биздин клик берүүбүздөн таанышып тургула. Фантастикалык жанрдагы көркөм тасмаларда гана көрө ала турган технология эми сатыкка чыкты. Google менен Levi's компаниялары ойлоп чыккан акылдуу кийимди уюлдук телефонго Bluetooth аркылуу байланыштырса болот. Кийимдин материалына акылдуу жип колдонулган. Демек, акылдуу кийимдин ээси чөнтөк телефонун, саат, навигация жана музыканы кийимин сылап башкара алат. Бирок мындай акылдуу кийимдер арзан болбой, ал $350 сатка коюлду. Alexa үйүңүздү тазалап беришин каалайсызбы? Эми Roomba робот үй тазалагычтарды Amazondун Echo аттуу программасы аркылуу добуш менен башкара аласыз. Ал аз келгенсип, үй жабдыктарыңыз менен сүйлөшкүңүз келбесе, сиз аларга SMS жазып койсоңуз болот. Бир жерден башкарылган система жабдыктарыңызга ошол SMS-терди жөнөтүп турат. Балким келечекте кир жуучу машинаңызды контактыңызга кошуп коюу зарыл болот. Эми ой менен башкарылган роботту тааныштыралы. MIT жана Бостон университеттери биргелешип, роботтордун каталарын ой менен оңдоп, аларды башкаруу технологиясын иштеп чыкты. Окумуштуулар адам баласынын катаны көргөндө мээси жөнөткөн сигналды колдонуп, роботту башкаруу ыкмасын чыгарышкан. Демек, робот туура эмес иш жасап жатса, колдонуучу бир гана жок, туура эмес деп ойлоп коюшу керек. Робот ал сигналды алып, дароо катасын оңдойт. Айрымдар бул ыкма бир гана робот эмес, адам баласына дагы иштесе сонун болот деп жатышса керек. Спорт жаңылыктарына келдик. Быйылкы Чемпиондор лигасынын чейрек финалындагы командалардын оюндары аныкталды. Ошентип Бавария менен учурдагы чемпиондор Реал Мадрид беттеше турган болду. Чейрек финалга жаңы илинген Лестер Сити болсо Атлетико Мадрид менен ойномокчу. Габондук чабуулчу Аубамейяндын командасы Боруссия Дортмунд менен, Монако жана Ювентус менен Барселона беттешет. Европа лигасынын чейрек финалынын оюндары дагы белгилүү болду. Манчестер Юнайтед менен Андерлехт ойномокчу. Манчестер Юнайтед Ростов клубун 1-0 менен утуп, акыркы 16-га кошулду. Жалгыз голду Хуан Мата киргизди. Тренер Жозе Мориньо Пол Погбанын травма алганын, команданын жансыз ойногону менен түшүндүрдү. Жаңылыктардын соңунда Австралиянын батышындагы жапайы жаныбарларды куткаруу паркында бир кенгуру менен кескелдик достошуп жатканына күбө болдук. Кескелдик кенгурудан коркмоктугур анын жонуна чыгып алуудан дагы тартынбайт экен. 2 ай мурун куткарылган кенгурулар жакында жапайы жаратылышка кое берилет. Жакында жаныбарлар сүйлөсө деле таң калбай калат окшойбуз. Биз берүүбүздү ушуну менен жыйынтыктайбыз. Аны алып барган Акчулпон Койчиева. Дем алыш күндөр көңүлдүү өтсүн.